Саламатсыздарбы, урматтуу каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо үй шартында ангина оорусун дарылоонун жолун айтып берем. Ангина оорусу бул вирустар, бактериялар козгогон таңдай миндалиндеринин курч сезгенүүсү. Миндалиндердин сезгенүүсүн медицинада танзилит деп дагы аташат. Белгилери тамактын кургоосу, тамактын өтпөй калуусу, жутунганда тамакта оорунун пайда болуусу, астыңкы жаактын эки жагындагы лимфа түйүндүктөрүнүн шишип калуусу, балдарда болсо шилекейлер коюлуп тамак ичпей калат. Биринчи курч кармаган мезгилде сөзсүз кулак, мурун дарыгерине кайрылуу керек. Ангина оорусун эмканаларда дарылашат. Оору кыйындап кеткенде гана кулак, мурун бөлүмдөрүнө, кулак, мурун, тамак оору бөлүмдөрүнө, оорукананын бөлүмдөрүнө жаткызышат. Антибиотиктерди беришет. Эгер оорунун эң коркунучтуусу, бул оорунун коркунучтуу кыйындап кетүүсү гломерулонефрит деген бөйрөктүн оорусуна алып келет, миокардитке алып келет, ревматизм деген ооруга алып келет. Бул ооруну жеңилдирүүнү үйдө дагы дарылабаса болот. Мына сиздер көрүп турган уксусту, бир чай кашык уксусту 500 грамм сууга кошуп, жылуу сууга, лён материал жакшы болот. Сууга салып 5 минут сиңирип коюу керек. Андан кийин сыгып алып, тамакты ороп, анын үстүнөн пленка, целлофан пленканы жаап ороп, жылуу шарф менен, жүндөн жасалган жылуу шарф менен ороп, андан кийин байлап алыш керек. Бул компрессти, ысытуучу компрессти 1 саат, 1,5 саат коюп коюу керек. Бул уксустун ордуна арак дагы болот. 500 грамм аракка 150 грамм суу кошуп алып, ушундай кылып балдарга ушундай жасаса болот, компресс кылып. Андан кийин мына календула гүлүнүн тундурмасы, кыргызча теңге гүлүнүн тундурмасын 2 аш кашыкты 500 грамм сууга куюп, же болбосо 30-40 тамчы кошуп, 9% болуш керек бул. Андан кийин ушундай кылып, компресс эмес, кечиресиздер, чайкоо керек. 2-3 маал чайкап туруу керек. Бул ооруну кыйла жеңилдетет, үй шартында жасалуучу компресс. Ушундай кылып жазсаңыздар болот. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер, комментарий калтырыңыздар. Көрүшкөнчө.